Ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында бажы кызматынын аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан 1301 укук бузуу фактысы аныкталды. Анын 1188-ине мыйзам бузуу иши козголуп, 5.118.500 сом өлчөмүндө айып пул өндүрүлгөн жана 25.308.897 сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрү төлөнгөн. Бажы кылмыштарынын фактылары боюнча 113 материал тергөө органдарына өткөрүлүп берилген. Алар боюнча келтирилген зыян 64.458.328 сом өлчөмүндө өндүрүлдү. Бажы укук бузуулардын алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча иш-чаралардын алкагында кошумча 26.281.475 сом бажы төлөмдөрү төлөнгөн. 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы иштин жыйынтыгы боюнча бюджетке кошумча түшүүлөрдүн суммасы 121.174.200 сомду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчтөргө салыштырмалуу бузууларды аныктоо 115%га жогорулаган. Ошол эле маалда бюджетке кошумча түшүүлөрдүн суммасы 62,4%га же 46,5 миллион сомго көбөйгөн.